Салам достор, биздин каналга жазылыңыздар. Башкалар көрсөтпөгөндү биз көрсөтөбүз. Ушул каралуу компанияларды кимдер жасап атканын билем. Ким болушу мүмкүн сизге ушундай мени уюштурган? Эми буну ким болуш мүмкүн эмес. Бул эми албетте ошол бийлик тараптан эле болгон тапшырыктар деп билип атам. Анткени акыркы кездердеги саясаттагы менин активдүүлүгүм кайсыр бир чиновниктерди чочутуп койду окшойт. Мына күзгү саясат башталганда эле өкмөт башчынын кайткан каттуусунун акыйкатчы институтуна болгондогу адилеттүү сын пикирлерим, андан башка дагы комитеттин фракция жыйындарында болгон өкмөттүн кемчиликтерин көз кайта баса көрсөткөндөрүм бирөөлөргө жакпай калды. Эми саясатта ушундай да адамдын аброю же болбосо анын кадыр баркы калыңдап, урматы узундап баратканда аны басынтып мындай бир балансты карматууга аракет кылып келишкен да. Мурунку бийликте да ушундай болчу. Азыркы бийликтеги айрым кошоматчылар, бул эми жогорку бийликтерге, өкмөт башчыга, өлкө башчысына жагам деген айрым адамдардын алсыз саясаты болуп атат да. Бул эми каралоо компаниясы бул албетте бул кастык. Бирок мындайча айтканда бул пастык да. Турмуш чынында бул пастык. Мен аны сезип келатам да. Ошол укук коргоо органдарына бүгүнкү күндө коррупция боюнча кандай күрөшүп атат, аларга айткан ачуу сын пикирлерим. Деги эле бүгүнкү турмуштагы ачуу чындыкты айтканым аларга жага бербей калган окшойт да. Анан экинчиден менин ушу өтө саясий активдүүлүгүм буларды чочуркатып койду. Анан буну бир мындай чектен чыгып кетпесин, озуктап коелу, тизгинди мындай азып тишине тие тургандай болуп каттуу селкеп коелу деген эле аракет экенин мен билип атам. Бирок бул эң ириде менин эмес, бул элдин кыжырына тиеп атат. Элдин кыжырына, анткени мен эл өкүлүмүн. Мен азыр элдин арасына бассам деле баардыгы сурап атат да, ырскелчиликчи эми сиз калдыңызбы? Эми башкалардын баары бүтүп турган сиз калдыңызбы? Биз деген деп мындай мага болгон өздөрүнүн урматын билгизип атат да. Ошол эле кезде бийлик болгон элдин жек көрүү сөзүн күчөтүп атат да. Мындай алабармандыкка барбаш керек. Мындай ыкмаларды Акаевдин убагында, Бакиевдин убагында болгон. Мен Бакиевдин убагында ачык эле айтайын, Бакиевдин өкмөттүн же болбосо Бакиевдин бийлик учурунда сын айткан жагынан мен эч кимди алдыга салдырган эмесмин. Мындан да ачуусун айтчумун. Бирок алар мындай пастыкка, мындай кастыкка барган эмес. Мындай жасалма иштерди жасап, жабып коеюн, бир нерсени таап камап коеюн деген коркутуу аракеттер болгон эмес. Азыр ойлоп көрсөм, ал кезде бир аз адилеттик бар окшойт да. Азыр кээ бир ошо кошоматчылар ушундай иштерге барып атат да. Анан көптөр ойлоп атат да, бул жерден менин саясий активдүүлүгүмө бул баягы эмне үчүн эки жакка тең калыс жүрөт, же бир жана кетиш керек, бүгүнкү күндө саясат тандаш керек, же аракеттеги президентти же болбосо мурдагы президент менен кетиш керек дегендей кылып эле мени бир жагына ныгырышып атпайбы? Мен андай эмесмин да. Мен Сооронбай Шарипович менен менин мамилемдин жакшы экенин ал киши жакшы билет, анан жанындагы адамдардын бир тобу жакшы билишет. Мына кечээ эле президент өзү Талас Кубан иш сапарасына ушу мени коштоп жүрсүн, ушу менен чогуу тамакта отурсун деп өзү суранып неме кылды. Демек бул өлкө башчынын мага болгон мамилесин кайгинелейт. Өлкө башчысы менен дагы Мухаммедкалы Дүйшөкөч менен мен бир жаман жакшы айтышкан эмесмин. Ал кишиге кирип мен өзүм деле айтам. Мен башкалардай болуп, депутаттардай болуп кошомат кылып айта албайм, өкмөттүн ишин мактап айта албайм. Мен көргөндө айтам, баягы орустар айтып коет го, бей своих, чтоб чужие боялись дегенде, мен башкалардын арасындагы силердин кишиңер болом. Болгону мен ачык чындыкты айтам, бул ал сиздин ишиңизге кайта бир топ көмөгүн көргөзөт. Ошол өкмөттөгү кемчиликтерди мен аркылуу көрүп турсаңыз болот. Мен сизге күзгү болуп берейин, күлкү болуп бербейин деп сүйлөшкөнбүз. Мурдагы өкмөт башчысы Сапар Исаковдун убагында деле, Сооронбай Шариповичтин убагында деле мен үчүнчү айттым. Атургай Сооронбай Шарипович өзү суранчы менен мен парламентке барганда сен кыйкырып акыл да башкалар кыйкырганча деп өзү суранчы да. Анан ошондой саясатымды кээ бирлер тескери кабыл алып, тескери иштер жасатканы өтө кейиштүү.
Салам достор, биздин каналга жазылыңыздар. Башкалар көрсөтпөгөндү биз көрсөтөбүз. Аялдамада чыгып алып сүйлөп атканда ага болушам деген Марат деген баланы милиция тепкилегенде аны болушабыз деп биз барганда ар жакта милициялар каптаганда ушул жерде Аслан Сартбаев деген мурунку учур азыркы Азия Ньюс газетинин башкы редактору көз ошо атып аткан милициялардын бирөөсү сүрөткө тарсак бирөөсү мылтыгын тартып алганга аракет кылып чуркап жүрдүк эле да. Эми арадан 9 жыл өттү. Ал окуялардын бардыгы артта калды. Бирок токтой эми айтып кетпеди азыр. Апрель революциясы 6-сында башталган, 7-синде бүткөн депчи. Мен бул пикирге кошулбайт элем да. Апрель революциясы 6-сында башталып 7-синде бүтүп калган жок туугандар. Ал 24 март 2005 жылы башталып 2010 жыл 7 апрелде бүтпөдү. Бакиевдин бийлиги революциянын идеяларын урдап кетип, бийликти узурпациялап кетпеди. Анан ушул жерде туруп алып 2010 жылдын 17 мартында мен так эсимде ушул жерде ал кезде бириккен элдик кыймыл деген болгон. Билесиздер да барыңыздар. Бек деген болгон. Ошол бектин башында мына Алмазбек Шаршенович турган, Өмүрбек Текебаев, Роза Отунбаева, Темир Сариев окшогон кыргыздын бир топ тынчыкма жигиттер болгон. Азыр ошол бектер эмне болду? Бек деген жок азыр. Бек деген кеп болду, Ак үйдөн кеп болду, экөөсү зек болду. Мына Текебаев менен Чотонов түрмөдө жатат. Туурабы? Туура. Азыркы бийликте биз кулатып түшкөн, биз кармашкан адамдар эмес, тескерисинче Бакиевке жармашкан адамдар отурат. Азыркы өкмөттө бир дагы апрель революциясына катышкан адам жок. Жалаң жармашкандар отурат, кармашкандар эмес. Анан ошол 2010 жылы 17 мартта мен да ушул жерге чыгып сүйлөгөм. Элдин несі артық, эзели келген из артық, эрдин несі артық, элине кылган иш артық деп. Ошондо Роза Отунбаева сүйлөп, Бакиевдин бийлиги мамлекеттик түзүлүштү өзүнүн үй бүлөсүнө каратыра өзгөчтүрүп алганы, конституциялык реформаны токтоткула, Кыргыз Телеком түндүк электронду кайтаргыла, Исмаил Исаковду бошоткула. Максим Бакиев, баш болгон Жаныш Бакиев, Адыл Бакиевтер бар кызматтан кетсин. Гуревич деген эл аралык мошенникти иликтеш керек деп 7 талапты койгонбуз. 17 мартта 24 мартка чейин ушул 7 талапты Бакиевдин бийлиги аткарасыңар. Аткарбасаңар, анда биз 7 апрелде бүткүл мамлекетте баш ийбейчүлүк акцияларына баштайбыз деп туруп, ушул жерде талап коюп туруп анан чыкканбыз да. Туурабы? Анан аягы апрель ыңкылабы менен бүттү. Ошол апрель ыңкылабынын максаттары ишке ашып атат, ашырып атабыз деп атпайбы? Ошолор чын айтканда калыпты эле казанын кайнатып атат да, ашыккан деле жок да. Эмнеси ашты? Кимге көрдүң ошол апрель максаттар ашты деп? Апрель революциясын жокко чыгара турган кадамдар башталып атат, урматтуу туугандар. Бул өтө коркунучтуу. Мына апрель революциясы март революциясында болуп урдалып кетпеш керек. Урдатып жибербеш керек. Ушул жерде дагы 10 жылдан кийин митингге чогулуп турабызбы? Дагы бир келген кишини кетиребиз деп. Кыргызстанга эми ыңкылаптын кереги деле жок болуш керек, ынтымак керек го дейм. Улам эле резолюция кабыл резолюция менен революция бир тууган экен да. Аягы революция менен бүтүп калат экен. Анан мага чынында эле айтканда кыйын. Мени кече партиялаштарым саясий кеңешке киргизип коюшту, орун басарлык кызматка отургузуп коюшту. Алмазбек Шаршенович Өмүрбек Текебаевди айтып калчу эле го, талтайбай бир жакка тур депчи. Мен азыр эки жакта турум да. Бир бутум партияда, партиям оппозицияда, бир бутум фракцияда, фракциям коалицияда. Ителеп алдым да. Өзүмдү өзүм сындай албайм, өзүм каршы чыга албайм. Бирок калыстык сөзүмдү айтканга мен акым бар. Мен 7 апрель революциясынын баатыр каттары ошол баштан алып келген бириккен элдик кыймылдын саясий кеңешинин мүчөсү катары, ошол окуялардын катышуучусу катары мен качан да болсун калыстыкты айтканга менин укугум бар. Туура,
Албазбек Шаршенович элден кечирим сурап жана жаңы келген келинде болуп отко кирип кетпедиби? Мага кыйын да. Мага кыйын. Анткени бул кишинин досу Сооронбай Шарипович менин да досум. Анан бул киши айтып атпайбы? Мен деле ушу 6 жылдык мөөнөтүм ичинде бир топ жаңылыптырым, жанымдагылар жаңылык айтпай эле жаңылып айтыптыр депчи. Мүмкүн Сооронбай Шариповичтин жанында жүргөндөр деле жакшы нерселерди айтпай аткан чыгар да.